Творческая студия менен эмне жумуштарды аткарабыз. Жанагыдай эле Chrome'го кирип, YouTube'дун компьютерный версиясына киребиз. Компьютерный версиясы ачылгандан кийин Google'га YouTube'га деп кирип, бул жакта оң жак жогорку жактагы чоңойтуп көргөзөйүн. Логотипти басабыз. Буну басканда Творческая студия деп чыгат. Творческая студияга киребиз. Сайттан эле продолжать этебиз. Сө дегенде приложениясында функциялар, мүмкүнчүлүктөр аз. Мынакей эми сиздерге толук версиясы ачылды. Творческая студиябыз дагы ачылды. Бул жерде эң жогорку сол жактагы жогорку логотиптин астында панел управления каналом турат. Эми андан кийин контент. Бул бетте мынакей сиздин эң акыркы жүктөгөн видеоңуздун рейтинги. Бул жерде менде просмотр 241 галочка коюлуп турат. Средний процент 98. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Отметки нравится дагы галочка турат. Эми карап туруң, важное уведомление. Мына жерде сиздер кандай неме, мисалы мына жерде мага нарушение деп келиптир. Дагы жаңылыктар да келет. Поздравляем, сиз мынанча подписчик болдуңуз, же болбосо сиз топ 10-ке кирдиңиз деп. Менде ушундай бир эме болгон. Сиздин видеоңуз топ 10-ке кирди деп. Өтө сонун кубанычта болгонмун да. Өзүнчө эле мындай башкача ощущение болот экен. Эми мына жерде карап туруңуз. Нарушение правил сообщества дейт. Таплинкти кандай создать эткенди көргөзүп берген өзүмдүн жасаган видео ролигим болчу. Бул жерде нарушение правил деп өздөрү YouTube'дан удалить этип койду. Эгерде сиз апелляцияга бересизби деп сурап жатат. Апелляцияга берип, өздөрүңүздөрдүн видео ролигиңиз экенин доказать этиш керек болсо, подать апелляцию дегенди басасыздар. Мен аны баспаймын. Удалить этип кое берсин. Себеби дегенде таплинкти кандай создать эткенди билемин. Дагы да болсо киргизе беремин тартып. Эми бул жерде мына сиздердин подписчигиңиздер болот. Данныйлар, эң жакшы видеолоруңуздар, жаңы комментарийлер мына жерде. Анан подписчиктериңиздер. Бул жакта сиздер үчүн идеялар. Ушул идеяларды да колдонуп, YouTube каналыңыздарды өстүрсөңүздөр болот. Эми андан кийин кеттик. Андан кийинкиси контент. Контентке киребиз. Бул жер сиздин бүт киргизген видеолоруңуз, кыска шотс видеолоруңуз жайгаштырылат. Бул жерден сиз контенттериңизди башкарсаңыздар болот. Бул жерде датасы, просмотр, комментарий, нравится дейт. Анан бул жерде сиздер параметры доступа дейт. Кээ бирки видеолорго мен ограниченный доступ кылып койгонмун. Алар жалаң видеороликтер, анан кийин открытыйлар болсо элдерге доступный видеолор. Эми андан кийинкиси плейлист. Плейлист бул жерде өзүңүздөр плейлист түзүп, создать этип, видеолоруңуздарды бөлүштүрүп койсоңуздар болот. Кайсыл темада кайсыл видеолоруңуз бар, ошолорду бөлүштүрүп койсоңуздар болот. Мен бул жерде балдарым ойногон оюндарды игры деп киргизип койгонмун. Анан Instagram боюнча видеороликтер бар, аларды все о Инстаграме деп киргиздим. Информатикадан сабак бергеним үчүн информатика боюнча да сабактарымды киргизип койгом. Бул жерде ар түрдүүлөр, анан менин кыздарым. Плейлист түзүү боюнча дагы сабагыбыз болот.
кезек менен. Андан кийин бул жерде комментарий сиздин видеоролигиңизге жазылган комментарий. Бул жерде мен өзүбүздүн мектептин окуучусу Сыргабай уулу Нурболоттун видеосун киргизген болчумун. Грек-Рим күрөш боюнча окуучулар арасында дүйнө чемпиону. Ошонун мен утуп алган видеоролигин кыскача киргизгенимде жазган комментарийлер мынакей: молодец, ура, ушундай, ак жолдун өртүн баскан жигит бол, Эсен агайдын эмгеги, бул тренери. Мына сонун комментарийлер. Эми андан кийинки комментарийден кийинки бул жерде субтитр. Эми сиздер өзүңүздөрдүн видеоңуздарды башка тилдерге которуп берүү үчүн ушул субтитрди пайдаланасыздар. Субтитр дагы өзүнчө сабак болот, аны да мен көргөзүп кетемин. Андан кийинкиси эң авторские права. Мына бул жерде запросы на удаление дейт. Мисалы сиз өзүңүздүн видеоңузду авторская правасын защитить этсеңиз, ушул жерге мынакей мына жерге запрос на удаление ушака кирип толтурасыздар. Запросить удаление. Ушул жерде авторский праваңыздарды өзүңүздөр коргосоңуздар болот. Андан кийин монетизация. Бул сонун бөлүгү. Мынакей ушул жерден акчага кошобуз. Монетизация деген бөлүгү. Бул жерде мынакей айтып атат: сизде 1000 подписчик, андан кийин 4000 саат просмотр болгондо монетизацияга кошуласыз дейт. Азыр менде 390 подписчик, 337 саат просмотр болду. Качан гана мен ушул требованиясын аткарганымда монетизацияга уланамын. Двухэтапная аутентификациядан өткөнмүн. Предупреждение жок азырынча. Качан ушул жерден требованиясы аткарылганда сиздердин почтаңыздарга уведомление келет. Андан кийинки настройка канала. Бул жерден настройка каналыңызды кооздоп, өзүңүздөрдүн трейлериңиздерди жайгаштырып, андан кийин баягыдай рекомендацияга чыга турган видеолорду ушул жерден койсоңуздар болот. Эми брендинг дегенге киребиз. Бул жерден мынакей өзүңүздөрдүн логотипиңиздерди жана баннерин, YouTube каналдын баннерин ушул жерден жасайсыздар. Бул сабак дагы өзүнчө отдельный. Мен азыр жөн гана творческий студиянын кандай колдонуп эмне жумуштарды аткарганды гана көргөзүп берип атам. Бул жерге основные сведения. Бул жерде дагы сиздер өзүңүздөрдүн мына жерде описание толтурасыздар. Мисалы мен описание толтурганда мындай толтурдум. Окуп кетсеңиздер болот. Андан кийин мынакей каналдын URL каналдын ссылкасы, электронный почта, ушундайларды толтурасыздар. Бул жерде уже каналга өтүп кеттик. Перейти на канал. Азырынча биз бул жакты карабайбыз. Андан кийинки эң акыркы фонотека. Бул жерден биз видеолорго музыкаларды, ошол жерде авторский правасы жок музыкаларды видеороликтерибизге колдонсок болот. Ушул музыкалардын баарын колдонсоңуздар авторский правасы жок. Эгерде сиз башка жактан музыканы скачать этип колдонсоңуздар, жалоб боло бериши мүмкүн да, себеби дегенде алардын авторский правасы, укуктары корголгон. Мынакей ушул жерден сиздер YouTube каналы менен иштейсиздер. Андан кийин бул жерде жогору жакта создать
ал жерде создать канал деген турат. Ошол создать канал эмес, создать прямой эфирге чыкканда ушул жерден киребиз. Прямой эфирди дагы өзүнчө көргөзүп кетемин. Жалпысынан биз карап чыктык. Жалпысынан таанышып бүттүңүздөр. Мынакей, бул жерден дагы дальше статистикага кирип көрсөңүздөр болот. Последний видеонун статистикына кирип карай турган болсо, мынакей. 241 просмотр. Время просмотра 1 саат. Рейтинг, сиздердин рейтингиңиздер.